Assalamu alaikum musulmандар туугандар, каналыбыздын таралышы үчүн лайктан басып катталууну унутпаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинин мазмунунда айтат: кыямат болбойт, убакыт кыскармайынча дейт. Бул хадистин маанисин кандай түшүнсөк болот? Азыр караңыздар, убакыт кыскаргандан кыскарып бара жатат да, кыяматтын белгилери деп жатабыз. Көптөгөн нерселер болуп жатат да азыр убакытта жашообузда. Кыямат жакындады деп коюп атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: кыямат болбойт дейт, убакыттын кыскарбайынча дейт. Эми чындыгында караңыздар, убакытыбыз канчалык кыскарды да. Кече эле биринчи күн болчу, бүгүн карасаң кайра биринчи күн болуп калды. Же кече эле жума намазы окулду эле, бүгүн кайра жума намазын окуп жатабыз деген эле адамдардын наалыган сөздөрүн угуп калабыз да. Убакыт эч качан кыскарган жок. 24 саат ошол бойдон эле турат да. Бирок ошол убакытты инсан өзү берекесин кетирип алдык да. Азыр бизде береке жок болуп калды. Мына бир жылыңыз бир күнгө тете болуп калды да. Көптөгөн нерселерди бир жылда бүтүрүп алса болот. Инсандар өздөрү ошол убакыттын берекесин кетирдик да. Мына карайлык, бир жылыбыз бир айга тете болуп калды. Бир айыбыз бул 10 күнгө тете болуп калды. 10 күнүбүз бир күнгө тете болуп калды да. Эми бир күнүбүз бир саатка, бир саатыбыз минут, секундтарга теңдешип калды. Эми ошол убакыт турат, 24 саат убакыт келип жатат. Болгону убакыттын берекесин инсандар өзүбүз кетирдик. Ошон үчүн кыяматтын белгилери жакындап калды. Ошон үчүн кыяматтын келишине биз даярдыгыбыз кандай? Ар бирибиз өзүбүздүн амал эдептерибизди карашыбыз керек. Эртең кыямат келгенде өкүнүп калбашка, Алланын астыга барганда бул дүйнөдөгү кылган амалдарыбызга жана бул дүйнөдө кылган өзүбүздүн кандай жакшы жаман иш аракеттерибизге пушайман болуп калбас үчүн мына азыркы убакытта бизге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошон үчүн азыркыдан баштап алхамдулилля намаз окугандарыңыздар болсо, Аллахым намазыңызды кабыл кылсын. Баарыбыздын намаз окуу электерибиз Аллага кайтканга жана Алланын астында тобо кылганга Аллах сиздер менен бизерге тофиктерди берсин. Биз азыр ушул жерде айта турган хикаябыз эки дос тууралуу болмокчу. Бирөө намаз окуйт, экинчиси намаз окубайт. Экөө бир күн жолдо баратып бир жерге токтоп калышат. Ошол жерде ал күнү жума күнү болуп калат. Жума күнү бул биздин убакыттагы эле ошол азыркы биздин заманыбызда баштан өткөргөн эле окуялардан болуп жатат. Бир досу, намаз окуган досу айтат досуна: сен тура тур дейт, мен намаз окуп чыгайын, сен күтүп тур дейт. Дегенде жанагы намаз окубаган досу: мен да барсам болобу, намаз окусам болобу деп сурайт. Анан жанагы намазкан досу: ооба, эмнеге болбойт дейт. Экөө намазга кирип баратып жанагы намаз окубаган досу сурайт, айтат: мен деген намаз окубасам, намаз билбесем кантип окуйм дегенде, берки намазкан досу аны мыскылдаган түрдө эми тиги досу жөн эле: Алла, мен сага келдим, кеч келдим, бирок баары бир келдим, сага кеч келдим деп окуй бересиң деп мындай күлүп айтып койду. Экөөсү келдик дейт. Келишип экөө дааратканага киришип намаз окуган, дааратаганды үйрөттү. Анан экөө намазга киришет. Кирип эл аралап экөөбүз эки жакка туруп калдык дейт. Мен бир жерге турдум, досум башка жакка барып намазга турду. Намаз бүттү, чыктык дейт. Чыгып досумдун намаз окуган жагынан таппадым. Мечиттин хоросунан карадым, тияктан карадым, бери жактан карадым, таппай анан машинага барып олтурган чыгар, мени күтүп деп барсам, машинага барсам, машинада да жок дейт. Анан номерин алып телефонума звондадым. Жооп болгон жок, өчүк дейт. Андан тияктан бияктан карап, кайра экинчи жолу звондасам, дагы жооп болгон жок. Кыжаат болдум, кайра мечитке кирдим. Мечиттин хоросунун баары жогун карап чыктым, жок дейт. Анан кайрадан мечиттин ичиге кирсем дейт, досумду таптым дейт. Досум бир бурчукта намаз окуп отуруптур дейт, колун көтөрүлгөн дейт. Алла, мен сага келдим, кеч келдим, мени кечир деп ыйлап отурат дейт. Көзүнөн аккан жаштары дейт шунчалык суу болуп дейт, денесине түшкөн дейт. Ушунчалык мөлтүрөп аккан жашын карап мен өзүм таң калдым дейт да. Мен ушунча жылдан бери намаз окудум дейт, бирок мындай менде бир да жолу болгон эмес дейт. Анан досум жанагында отурганда дейт, дуа кылган, менин келгеним байкады дейт. Анда да намаздан бошоно албады дейт да. Бир канча мүнөттөн кийин бошонуп чыктык дейт. Анан мен ага дейт эки жакка салам бересиң деп же намаздын түрлөрүн деле мындай жолдорун деле үйрөткөн жок болчумун дейт да. Жанагындай күлүп: Алла, сага келдим, кеч келдим деген сөз эле айтып койгом дейт. Башка сөз айткан эмесмин дейт да. Анан элден көргөн болуш керек дейт. Ал эки жакына салам берди да туруп кетти дейт. Анан экөөбүз мечиттен чыктык, мечиттин хоросунан машинага келгенче бир сөз сүйлөдүк дейт. Досум да мага эч нерсе айтпады дейт. Машинага келип экөөбүз олтурдук. Олтурган кезде досум айтты дейт: досум, мен сени акыйкат дос, чыныгы дос десем, сен мага дос эмес турбайсыңбы? Сенин достугуң мен үчүн акыйкат эмес, чындык эмес экен дейт. Мен таң калдым, эмне үчүн деп айтсам дейт, ушунчалык рахатты дейт, ушул намаздагы рахатты дейт, намаздын ушунчалык рахатын дейт, ушунча жылдан бери окуйсуң дейт, бир жолу мага айтсаң болбойбу дейт. Мен жок, барбайм дегенде дейт, сен менин колуман сүйлөп келип айтсаң болбойт беле, ыйлады дейт да. Мен таң калдым дейт. Досумдун намаздан алган рахатын досумдун дейт.
мен ушунча жылдан бери бир көргөн эмесмин дейт. Мындай рахат менде болгон эмес дейт. Ошон үчүн досум экөөбүз ошол жерден бирибизден бирибиз кечиримди сураштык дейт, кучакташтык, кайра ахиреттик дос бололу деп бирибизге бирибиз сөз бердик дейт. Пока кыямат боло электе өзүбүздүн жолубузга, туура жолубузду тандап алдык деп айтып берип жатат да бизге. Ошон үчүн туугандар, эртең кыяматта кеч болуп калат экен да, себеп дегенде ата эне намаз окуса балдары жармашат экен, мага бир жолу айтпадың деп. Ошол убакта мен сага 100 жолу айттым дегенде адам ушунчалык бетбактык болуп кетет экенбиз да. Балким сен 101 жолу айтканыңда мен кайтмакмын деп. Эми жанагы жерден хикаядан ала турган болсок, балким тиги досу айткан чыгар. Аны тиги экинчи досу хидиятка келелик болчу, уккан эмес чыгар да. Ошон үчүн сиздерге дагы биздерге дагы ошол ибарат болсун. Эгер биз досторубузга айтпаган болсок, туугандарыбызга айтпаган болсок, айтып эскертели. Айтат го Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунунда дагы бир жолу эскерткиле, эскертүү мусулмандарга пайдалуу дейт да. Бул эми Куран аятынан келет. Биз сиздерге ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунунда айтып өттүк. Алла сиздерден биздерден ыраазы болсун. Баарыбыз эртең акыретте иншалла Алланын астыга барганда жүзүбүз жарык, өзүбүздүн кылган амандыгыбыздан уят болгудай болуп барууга сиздер менен биздерге Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.